Өлкө башчы Садыр Жапаровдун мектеп жетекчилерин сынактык негизде 5 жылдан ашык эмес мөөнөткө тандоо жарлыгына ылайык жалпы республика боюнча тестирлөөнүн экинчи этабы жүрүп жатат. Учурда 5 облустун талапкерлерин тандоо аяктады. Тиешелүү адистердин айтымында тестирлөөнүн болжолдуу жыйынтыгы менен көпчүлүк мектептердин жетекчилик кызматы бош калууда. Буга себеп сынакка катышуучулардын көпчүлүгү босого балдан өтпөй жаткандыгы негиз болуп жатат. Тилекке каршы экинчи айланпада дагы көпчүлүк талапкерлер босого балдан өтө албай калган учурлар болду. Эми экинчи айланпада көрсөтүлгөн ваканттык орундардан дагы бир канчасы бош калды. Үчүнчү айланпа өтүшү сөзсүз болот. Себеби мектеп билим берүү мекемесине атайын буйрук менен дайындалган жетекчи келиш керек да. Азырынча ваканттык орундарга жарыяланган мектептерде жетекчи директордун милдетин аткаруучулар гана иш алып барып атат. Мектеп жетекчилерин тандоонун биринчи этабында жалпысынан 909 мектепке 2037 талапкерден документ кабыл алынып, 1369 сынакка катышууга жолдомо алган. Анын ичинен 43-ü белгисиз себептерден улам келбей калган. Компьютердик тестирлөөдөн жалпы 486-сы, башкача айтканда катышуучулардын 36% гана өткөн. Азыркы тапта тандоонун экинчи этабы Ош, Баткен облустары жана Бишкек Ош шаарларында өткөрүү пландалып жатат. Жалпы жыйынтык маалым болгон соң кийинки кадамдар белгилүү болот. Тестирлөө мурдагыдай эле жободо көрсөтүлгөндөй баягы 5 багыттагы бөлүмдөрдү камтыган 80 суроодон турган тесттен өтүштү. Алар билесиздер, билим берүү жаатындагы башкаруу менеджменти, педагогика, курактык психология, анан билим берүү тармагындагы нормативдик укуктук актылар боюнча, анан компьютердик маалыматтык технологияларды колдоно билүү жөндөмдүүлүгү боюнча 5 бөлүмдөн турат. Билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан бул аракет калың элдин катмарында жакшы пикирлерди жаратып жаткандай. Буга себеп кландык башкарууга өтүп алган айрым жетекчилерден арылуунун бирден бир жолу деп сыпатталып жатат. Мындан сырткары күчтүү менеджерлик сапаты бар жетекчилердин келүүсү билим берүүдө чоң роль жаратаары эске алынууда. Анткени мамлекеттин экономикалык өнүгүү түпкүрү билим берүү тармагында жатары белгиленүүдө. 30 же 40 жылдык тажрыйбасы бар адамдар эмес, 5 жылдык болобу, 2 жылдык болобу, бирок менеджерлик скиллстер, жөндөмдөрү бар адамдар келип жетектесе, мектеп жаңы бир деңгээлге чыгарына ишенебиз да. Ошондуктан бул мектеп директорлоруна конкурстун негизинде алуу бул абдан мыкты бир жакшы бир жол болду деп эсептейм да. Эгерде ошол талапка жооп бербей, туура балдарды ала албай кала турган болушса, анда 3-чү турду да өткөргөн менин оюмча максатка ылайыктуу деп эсептейм. Себеби дегенде жөндөн жөн эле биз санга эмес, сапатка көңүл бөлүшүбүз керек. Ошондо 3-чү турду өткөргөндө да бир сапаттуу менеджер, лидерлер келет деп эсептейм. Белгилей кетсек, 12 июлда президент Садыр Жапаров мектеп жетекчилерин сынактык негизде 5 жылдан ашык эмес мөөнөткө тандоо боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 966 мектепте сынак жүрүүдө. Жалпысынан Кыргызстан боюнча 2333 мектеп бар. Нурзада Сыдыкова, Калыс Сөмүралиев, регион, Бишкек шаары.